Саламатсыздарбы? Бул менин мульти уроктоо баракчам. Сиздер тест түзүү жана тестти балдарга кантип таратуу керектиги жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Сиздер тесты дегенди басасыздар. Андан кийин добавить тест деп турат. Ошону басасыңар. Андан кийин мындай неме чыгат. Бул жерге тестибиздин атын жазабыз. Мисалы, кыргыз тил сабагы деп коелу. Андан кийин окуучулар үчүн деп койсоңуздар болот. Деп койсоңуздар болот дагы. Андан кийин категориясын тандайсыздар. Начальный классы болсо начальный классы дейсиздер. Классын тандап коесуздар. Меники 3 класс деп коеюн. Андан кийин бул жерге убактысын берсеңиздер болот. Кааласаңыздар бербей койсоңуздар деле болот. Анан создать кылып коесуздар. Бул жерге тестиңиздерди жазасыздар. Мисалы, канча жөндөмө бар деп коелу. Бар деп коелу. Жөн эле сиздерге үлгү катары жөнөтүп атам мен муну. Андан кийин бул жерге болсо жоопторун жазасыздар. Мисалы 6, 5, 3 деп коелу дагы. 6 дегенге туура деп белгилеп коесуздар да сохранить вопрос кыласыздар. Мына ушинтип баарын түзүп бүткөндөн кийин могул жерден добавить вопрос деп туруп базасыздар дагы. Кайра жаңы тест түзө баштайсыздар. Канча жөндөмө бар деп коелу мисалы. Канча жөндөмө бар деп жаздык. Канча этиштин канча чагы бар деп коелу мисалы. Канча бар деп коелу дагы. Анан бул жерге мен сиздерге баягы түшүндүрүү иретинде эле көргөзүп жатам. Мисалы 6 чагы бар, 4 чагы бар, 3 чагы бар деп коесуздар дагы. Белгилеп коесуздар. Сохранить вопрос кыласыздар дагы. Анан перейти к тесту деп туруп неме сделать публичным кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар скрытый кылып эле койсоңуздар болот. Эми бул жактан чыгасыздар дагы. Бул жакка тестиңиздерге киресиздер. Монтип чыгып калат. Андан кийин сиздер муну эми окуучуларга жөнөтүш керек. Ушул көгөрүп турган тесттин үстүн басасыздар. Бассаңыздар копировать адрес ссылки дегенди тандайсыздар. Андан кийин WhatsApp'ка киресиздер дагы. WhatsApp'ка кирип окуучуларыңыздарга ссылкасын жөнөтүп коесуздар. Окуучуларыңыздар тапшырат. Андан кийин сиздер кайра окуучулардын баары тапшырып бүткөндөн кийин сиздер тестиңиздерге киресиздер дагы. Могу жерде результаты деген жерден тестиңиздердин результаттарын көрүп аласыздар. Мага азырынча балдарга жөнөткөн жокмун, ошол себептен келген жок. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.